Саламатсыздарбы урматтуу катталуучулар, биздин Ош электр тармактары ишканасынан күз-кыш мезгилдерине карата даярдык иштери жүрүп жатат. Бул жөнүндө күн сайын ремонт иштерине байланыштуу өчүрүүлөр жөнүндөгү маалымат биздин Ош электр тармактары ишканасынын Osh Business KG деген официалдуу сайтыбызга жүктөлөт. Ал жактан шилтеме болуп, Instagram'дан сториске жана Facebook баракчаларыбызга жүктөлөт. Бүгүн сиздерге 16 сентябрга карата кайсыл жерлерде өчүрүүлөр болсо, бул өчүрүүлөр эмне себептен, кандай ремонт иштери жүрүп жатат, мен сиздерге көргөзүп берем. Мен турган бул жер Кара Суу районунун Мамажан айылы. Бул жердеги трансформатордун ордуна, тагыраак айтканда, трансформаторду экиге бөлүнүп, дагы бир трансформатор орнотулуп жатат. Бул жердеги керектөөчүлөрдүн, абоненттердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу дал ушундай иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Тактап айтсам, бул жерде жалпы 80дей абонент, 4 көчө жайгашкан. Ушул абоненттердин керектөөсү өскөндүгүнө байланыштуу жаңы трансформатор, кошумча трансформатор дагы орнотулуп жатат. Мындан сырткары дагы ремонт иштери Ош облусунун бардык райондук электр тармактарында жана шаарда дагы жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү 16 сентябрь 2025 Ош шаары Качыак айылы көктөбө участкасы КТП 1877 сим тартуу иштери жүрүүдө, башталды. Кара Суу районунун Шыров көмөк чордонунда көмөк чордондор кызматынын Кара Суу тайпасы иштеп жатышат. Бул жерде каскаддык метод менен 10.000 киловольт ампер кубаттуулуктагы трансформатордун ордуна 16.000 киловольт ампер кубаттуулуктагы трансформатор орнотулат.